Кыргызстан менен Казакстан кошуна жана стратегиялык өнөктөш мамлекеттер катары акыркы мезгилде алакаларды аймактык деңгээлде дагы өнүктүрүп жатат. Айрыкча туризм тармагындагы байланыш кеңейип, жыл сайын миңдеген казакстандык турист Ошко келип эс алып кетүүдө. Жарандарга ыңгайлуу шарт түзүү үчүн Ош Алматы аба каттамы май айынан тарта үзгүлтүксүз иштеп жатат. Машинамен, көлікпен келе караганда, жагы ушакпен бир сааттын шамасында биз Ош каласындамыз. Өте кубанычтымыз осындай рейстин ачылууна. Ушул рейс жакшы катталып мына Оштуктар үчүн да прямо сразу эле Алматыга барып калат кесип, кыйын болбойт кесип, Бишкектен ана жак. Эми азыр жаштардын иши талалап жүрөт. Аркасынан кабар алат кесип, небелерди көрүңүз керек экен. Аябай жакшы. Жүргүчүлөр баардыгы ыраазы. Акыркы кездерде Казакстан менен Кыргызстандын мамилеси өнүгүп, мына анын ичинде ошол биздин аймактык кызматташтыкта жаңы деңгээлге чыгып отурат. Быйылкы жылы өзүңүздөр билесиздер, Ош Алматы боюнча авиа каттама ачылган. Эйр Астана компаниясы бүгүнкү күндө учуп жатат. Ошол эле учурда Казакстандын бул жактагы бизнес, Казакстандын бизнеси дагы активдүү иштеп жатат. Биздин экспортерлор Казакстандын рыногуна товарларын жөнөтүп жатышат. Андан тышкары биз мына маданият чөйрөсүндө дагы Казакстан биздин бордоштор менен мындай терең кызматташтыкты алып барып келатабыз. Кыргызстан менен Казакстандын достук жана урбацияга негизделген алакасы тарыхый байланыштарга таянат. Бул мамилени дагы да чыңдоо максатында Ош шаарында казактын улуу акыны Абай Кунанбаевдин эстелиги орнотулуп, анын ысымы бир көчөгө ыйгарылары айтылды. Шаар мэринин айтымында бүгүнкү күндө Ошто 3,5 миңден ашуун казак улутунун өкүлү жашап, алардын миңден ашыгы жергиликтүү жогорку окуу жайларда билим алып жатышат. Азыр мына реконструкция бүткөндөн кийин Абай Кунанбаев атабыздын атына дагы бир көчөнү беребиз. Бул мен ойлойм казак бир туугандарыбыз менен мындан дагы мамилебиз жакын болот. Мына казак бир туугандарыбыздан келип ушул жерге Ош шаарына мынакей Абай Кунанбаев атабыздын атына көчөнү көрөйүн, эстелигин көрөйүн деп келгендей кылып татынага кылып кооздоп оңдойбуз. Кыргыз-казак алакасынын жаңы баскычы катары Ош шаарында Казакстандын башкы консулдугу ачылды. Бул мекеме аймактагы эки тараптуу кызматташтыкка дем берип, экономика, маданият жана билим берүү тармактарындагы байланышты кеңейтүүгө өбөлгө түзөт. Ошондой эле Кыргызстанда жашаган казак жарандарына укуктук жана ар тараптуу колдоо көрсөтүү дагы негизги багыттарынын бири болот. Казакстан Республикасынын консулдугу 2012 жылы ачылган. Ол кезде статусы консулдук деп аталды. Ал енді 2024 жылдың карашасынан бастап, быйыл 2025 жылы бұл біздің консулдуктың мекеменің статусы өзгөрүп, бас консулдук болуп өзгөрдү. Ош, Баткен, Жалал-Абад облыстарындағы бас консулдугумуз үч облусты, біздің бас консулдук осы үч облустың аумагын камтыйды. Эки халыктын арасындагы достукту билдирет, ынтымакты билдирет. Мен бауырлас Казак-Кыргыз халықтарына тек қана бейбітшілік, ынтымақтастық, зор келешек тілеймін. Белгилей кетсек, бүгүн Кыргызстанга Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев расмий иш сапары менен келди. Ош шаарындагы башкы консулдуктун ачылышы дал ушул сапардын алкагында ишке ашып, эки мамлекеттин ортосундагы кызматташтыктын тереңдеп жатканынын айкын далили болду. Самара Асанова, Уран Адишев, ЛТР, Ош шаары.